Assalamu alaikum dostlar. Мына мен 20 сааттан бері Вайоминг штатында жатам. Өзіңіздер білгенде Юта штатына жүк алып барткам. Уже 20 саат болды. Анча-мынча қар жаап қойған. Жолдың барын жаап салышқан. Біз 80-ші жол менен бармақпыз. Шу жолды жаап қойып, көп трактар тракстапта жатышат. Мына бұл жақтың бары трактар толған. Жөн жатпай, Петро заправкасын bir сира қыдырып келелі деп баратқаным. Ушул жақта 5-6 bir штат бар Американынчы. Санасақ Вайоминг, Монтана, Орегон, Айдахо сияқты bir 5-6 штат бар. Вашингтон деген. Ушул жақта кичине эле кар жасау үшін деп жолду жаа берет достор. Жолдун баарын жаа берет, 2 күндөп, 3 күндөп жатып калабыз. Карагайлар, тоолор. Бирок кичине эле ушинтип кар жаганда трак айдаган кишилердин баарын кыйнап, дөңгөлөккө цеп таккыла деп эчтеке жүргүзбөй ушинтип жаткырып салышат. Качан жолду ачат билбейбиз. Мен бүгүн 10 декабрь эртең менен жүктү тапшырышым керек болчу. Азыр уже кеч болуп бартат. Мына бул жакта деген эме ташыган эмелер экен. Машина ташыган трак экен. Бул Volvo деген трактын өзүнө 3 машина батат экен дагы. Артына 6 машина кырты экен да. Абдан катуу шамал болуп жатат. Мына желектерден байкасаңыздар болот. Камераны кол менен кармай албай атам, тоңуп калып атат. Азыр жылуураак кирели. Өтө чоң деле имарат эмес экен заправка. Мына бул жактын баары трактор. Жолго чыга албайт. 20 сааттан бери жатышат. Тетигил жерде Петро деп жазылып турат, ошонун тегерегинин баары жолдо трактор үйүлүп калды. Анткени бул заправканын ичинде место жок калды достор. Анда заправкага кирели. Thank you. Банан дейт, баягы эле оокаттар. Анча-мынча тамак алыш керек болчу. $4, $3 мондай. Бирок буларды жакшылап караш керек. Тооктун этиби же уйдун этиби деп. Дагы бир сиразы карайбыз. Бул жактан анча-мынча сок алабыз. Ысык кофе алсак болот. Бул жакта бүт бардыгы бекер. Ол жерде да тамактар бар экен. Бул жакта да тамактар бар экен. Мо түрки деп коет. Индюктун эти, индюктун буту абдан даамдуу. Мо бифтин эти болуш керек, бул уйдун эти болуш керек. Күрүч бар экен. Картошка бар экен, пюре бар экен. Бул жака тракка керектүү нерселер экен достор. Мен ар дайым көрсөтүп жүрөм. Тракта иштегенде только ушундай $499 Garmin же болсо кичинекей 299 экен. Ушуну алыш керек, андан башка. Бул жакта түрлөрү көп, албагыла. Жакшы иштешпейт булар. I would like buy antifreeze. Sure, can't record in here. Okay. Достор, бул эмне деген трип болду? Абдан оор трип болуп атат. Мен 2 күн мурун Salt Lake City деген шаарга Юта штатына барып жүктү жеткизип коюп, башка жүк алып алып, понедельник күнү үйгө барышым керек болчу. Бүгүн дем алыш, воскресенье дагы эле жете элекмин. Абдан катаал трип болуп атат. Мен сиздерге ар дайым трак жумушу жөнүндө айтып келатам.
көп жакшы нерселерди айткам. Бүгүнкү видеодо жалаң трак драйверлердин катаалчылыгын көрсөтөбүз. Мен азыр Вайоминг штатынын абдан бийик тоолордун арасында турам. Азыр мен сиздерге көрсөтүп коеюн. Тет жерде көрүп атасыздарбы? Абдан катуу шамал болуп атат. Азыр мен эшикке чыгып дагы көрсөтөм. Абдан катуу шамал, кар, жолдун баары тайгак. 2,5 күн жаттык. Бүгүн эртең менен жолду ачты эле, чыксак кайра эле трафик. Тетигил жерлерде жыгачтан жасалган атайын тосмолор турат. Вайоминг штат ушундай аябай катуу шамал болгон штат. Ар дайым кар көп болот. Анан бая кар жолго үйлөп салбасын деп, жолдун тегерегинин бүт баары, могу рестерия, эс алуучу жай, ошонун тегерегинин бүт баары тетигиндей жыгачтан жасалган тосмолор менен тосулган. Азыр мен сиздерге чыгып ошолорду көрсөтөм, бирок эшикке чыкканда жаман угулуп калышы мүмкүн, абдан катуу шамал болуп атат. Ушул Американын күнбатыш жагында 4-5 штат бар. Абдан катал. Жаратылышы абдан кооз. Ёлкалар, карагайлар, тоолор, суулар абдан кооз, бирок кышкысын жолдору ушунчалык катал болот. Бул трип дагы мен үчүн кичине катал боло баштады. Келатып жанагы Air Dryer дегенди алмаштыргам бузулгандан. Сиздерге өткөн видеодо көрсөткөм. Андан кийин келатып, азыр Warrior помп деп коет. Помпа бар го, жана водяной помпа. Ошондон антифриз тасол агып атат. Пачкалап алып коётам антифризди. Ар бир 15-20 майл сайын токтоп, үстүнө куюп алсам, мыяктан сигнал чыгып, компьютер пипилдеп калып атат да, үн чыгып. Ошондой достор, бирде жакшы, бирде начар болот. Зымга тарткандай түз эч нерсе жок. Азыр мен сиздерге эшикке чыгып, Вайомингдин тоолорун көрсөтүп коеюн. Ушул 5-6 штатка кышында көп драйверлер келгиси келбейт. Буларга Вайоминг кирет, Монтана, Вашингтон, Орегон, Айдахо, Юта деген штаттар. Анда кеттик достор. Эшикке чыгып бир сыйра карап келели. Мен сиздерге азыр көрсөтүп коеюн деген себебим, трак жумушунда ар дайым сонун эле боло бербейт. Ушундай катаалчылыктар болуп турат. Азыр мен сиздерге жана айткан жыгачтан жасалган тосмолорду көрсөтөм. Мына бул жакта шамал болгондо ушинтип үйүп салат да. Жолдорго ушинтип үйүлүп калбасын деп, тетигиндей жыгачтан жасалган тосмолорду коет. Көрүп атасыздарбы? Тиякта жол турат. Жолдо бири-сирин эле трактор жүрүп атат. Жолдун баары тетиги, тоонун башынын баары, могу капталынын баары, мына мондай жыгач тосмолор менен тосулат. Атайын карасаңар, эмне деген километр, эмне деген, мына көрдүңүздөрбү? Кар келип анан ушу тосмонун жанына үйүлүп, жолго кетпейт достор. Мына Америка менен Мексиканын ортосунда границага окшоп. Оба! Мына мондай жыгачтан жасалган бышык. Ушундай экен. Ар жагында тиякта бир эле трак келатат. Ар жакка бир трак кетип баратат. Абдан суук болуп атат, шамал болуп атат. Достор, жолдун баарын жаап атат. Эй! Буттун баарына кар кирди. Карасаңыздар, жолдун баары ушундай муз болуп калды. Канки тепсе болот. Азыр трактын ичине кирип, дагы бир-эки нерсе айталы.
Америкада ушундай болгондо тузду абдан себишет. Мына карасаңыздар, оонун бүт баары туз болот. Анан чаң булала болуп калат. Ошондой. Мен азыр 50 майл жерде TA деген заправка бар экен. Анан машина оңдой турган чоң шапы бар экен. Ошол жака эптеп жете албай атам. 15-20 майл сайын тасолду үстүнө коюп, ошол жака эптеп жетиш керек болуп атат, жанагы помпаны алмаштырыш керек болуп атат. Ушул Вайомингдин жанында Колорадо деген штат бар да, Денвер деген шаарына көп келем го. Ошондон 70-чи жол кетет. Бирок ошо Колорадо штатында дагы Денверден өткөндөн кийин абдан бийик тоолор бар. Ошо Америкадагы эң бийик, анан абдан сонун горнолыжный базалар ошо Колорадо штатында, достор. Ошол жерде 70-чи жол кетет. Мен ошо 70-чи жол менен кетейин деп ойлоп, бирок ал узунураак болуп калгандан бул 80-чи жолго салгам. 80-чи жол мындай болуп каларын билген эмесмин. Исламды тааныйсыздар. Ислам болсо ошол 70-чи жолдон 2 жолу өттү. Денверге жүк алып келип, кайра Денверден Портландпы ошол жакты көздөй жүк алып кетти, достор. Мен ошол жолго түшсөм болмок экен. Как раз сиздерге жанагы Колорадодагы горнолыжный базаларды көрсөтүп кетмекмин. Ким лыжага кызыкса, ошо Колорадонун тоолоруна барышат. Абдан кооз жерлер. Ошондой, достор. Мен өткөндө Telegram каналдан прямой эфир жасаганда Акбар деген инибиз Россияда турчу. Мен ошо Акбар иним менен сүйлөшүп турчумун. Ал азыр Бишкекке келиптир. Бишкекке келип, Америкадан бир тааныштары гражданин экен, ошолор пригласительный бериптир. Анан Telegram каналдан сүйлөшкөнбүз, мекендештер болуп чогуу. Анан Telegram канал бүткөндөн кийин прямой эфир мен Акбар менен сүйлөшүп айткам. Ошо болгон процесстин бүт баарын видеого тартып, мага салып ийсең, мен бир видео тартып, анан коюп койсом, мекендештерге жардам болсун деп, достор. Ошол видеону күтүп атам. Кудай буйрса, Акбар жакшынакай башынан кандай процесстер өттү, пригласительный келгенден кийин эмне кылыш керек экен, кандай документтер даярдаш керек экен, бүт баарын айтып берсе, сиздерге жакшынакай видео жасап берем. Ал айтып атат, бат эле бүтсө болот экен депчи. 1-2 эле жумада бүт документтердин бүт баарын даярдап, бүтсө болот экен, банкка акча салыш керек экен. Ошо банкка акча салып, справкамды алдым дейт. Анан бир 20 декабрларда посольствого интервьюга кирем деп айтты. Көп мекендештер ошо сурап аткан, туристический виза, пригласительный кандай болот деп. Ошо пригласительный, туристический экөө окшош эле да. Просто туристический болгондо өзүңүздөр инициатива кыласыздар, а пригласительный болгондо Американын гражданин сиздерди чакырат. Ошо Акбар видеосун салып ийсе абдан сонун болмок эле. Биз ойлогонбуз, туристический визага бергенде очередь абдан көп болуш керек, чоң болуш керек деп. Акбар айтат, мен бүт документтин бүт баарын даярдагандан кийин эле бир 10-15 күндөн кийин киргиле деп 20 декабрга чакырды дейт. Азыр ошол жака даярданып атам дейт. Кудай буйрса, интервьюга кирип чыккандан кийин виза алсам, Америкага, Чикаго шаарына келем дейт. Андан кийин өткөндө Чикаго шаарына келген мекендешим менен дагы ошо Telegram каналдан сүйлөшүп калдык. Ишембиев деп эле фамилиясын билчүмүн, аты Нуран экен да. Ошол мекендешим менен да сүйлөшүп калдык. Анан айткам, ушул трип бүткөндөн кийин Чикагога 3-4 күнгө барып кетейин. Анан кезигели, анан полностью айтып бер, кандай жол менен келдиң Америкага, кандай кыйынчылыктар болду, кандай документтер, канча акча менен бул жака келгенде кандай болду деп. Макул деп калган. Кудай буйрса, Чикагога барып калсак, мекендешим менен кезигип, көптөгөн маалыматтарды алабыз, достор. Ушундай эле кыскача видео болуп калды. Мен эптеп-септеп акырындан жетейин, тиги TA деген заправкага жетип, ал жактан жанагы
Воре памп дегенде алмаштырып алып, Солт Лейк Ситиге баралда жүктү чыштайлы, анан башка жүк издейбиз үйдү көздөй. Үйгө жеткенде оюндун итогун чыгарабыз деп айттым эле. Качан жетем билбейм, погода ушундай болуп атат достор. Бирде жакшы, бирде начар, бирде жигит жөө жүрөт, бирде жигит төө мүнөт дегендей. Азыр жөө жүрүп атабыз. Мейлиңиздер, аман эсен болуңуздар. Дагы кабарлашып турабыз достор. Assalomu alaykum dostlar. Mening atim Akbar. Алмаз Байкен каналын колдоп, өзүм билген информациямды подписчиктериме жеткирип коеюн деп чечтим. Мен өзүм октябрь айында эле Москвадан келдим Кыргызстанга. Кыргызстанга келип, документтерди даярдап, бүтүп, декабрь ичи посольствого интервьюга киргенге аракет кылып атам. Ошол интервьюга даярданып аткан учурум азыркы кезде. V1, V2 визасы жөнүндө айтып коеюн дегем. Мен даярданып атам виза алганга. Эң эле биринчи силерден чакыра турган адам керек. Чакыра турган адамдар болуш керек. Андан кийин паспортуңарды алмаштырышыңар керек. ID паспорт и загранпаспорт. Андан кийин келе очерет өмүр баяндар. Кайсыл жылы төрөлгөнсүңөр, кайсыл жерде жашайсыңар, бүт полный жазылыш керек. Канчанчы жыл кайсыл жерде иштегенсиңер, анан ата-энеңердин жылы, аты жөнү бүт полный жазылыш керек да. Андан кийин справка, мындай банктан шоту бар деген справка. Андан кийин вакцина бул Pfizer, мындай вакцина. Анан ушуларды даярдап бүтүп, чакыра турган адамдарга жөнөтөсүңөр. Жөнөткөндөн кийин андан кийин силер мындай ЕС 160-нар жөнөтөт да. Анан ушуну менен посольствого киресиңер. Ушул маалыматты бөлүшүп коеюн дегем. Анан менин документтерим бүтүш боюнча канча убакытта бүттү? 1 ай убакытта эле бүттү. Паспортуман пин чыгып калып, ошону 1 жума күтүп калдым, ошону эсептегенде 1 айда бүттү да. Негизи аракет кылсаңар бат эле бүтөт экен. Ошон үчүн даярдана бергиле. Рахмат.